Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Он үчүнчү бөлүм. 11-чи керемет. Америкалыктардын жашоо образындагы эркиндик. Америкалыктардын жашоо образындагы эркиндик адамзаттын бүткүл тарыхындагы жана жер жүзүндөгү улуу кереметтердин бири. Мында Америка Кошмо Штаттарында адамдардын өз аң сезимине ээлик кылуусуна жана аны кандай максат болбосун каалагандай багыттоосуна бардык шарттар түзүлгөн. Америка жашоо образы улуттун эң мыкты өкүлдөрүнүн каны менен көз жашына сугарылган. Алардын тынбас аракетинин натыйжасында жаралган. Жоготуулары менен күрөшүүлөрүндө чыңалган. Ар бир адамга өз аң сезимин туура колдонууга жана ашыкча көрсөтмөлөрдөн баш тартууга жол берген биздин жашоо образыбыз майда чүйдөсүнө чейин жараткандын ой максатына туура келерин айкындап турат. Биздин жашоо образыбызда абдан көп мүмкүнчүлүктөр катылган. Ар бир адам максатты өзү тандап алып, каалаганына жетүүдө өз аң сезимин болушунча колдоно алат. Мунун далилдери эң эле көп. Америкадан башка кайсы өлкөдө Амадео Джаннини сыяктуу италиялык сабатсыз мигрант өзүнүн банан ташып таратуу боюнча ишкердигин тоскоолдуксуз баштап, натыйжасында эң зор банк системасын калыптандыруу менен Америка банкынын түзүүчүсү болуп кала алат. АКШдан башка каякта жогорку билим албаган жаш автомеханик эч кандай башталыш капиталы жоктуруп, автомобиль өндүрүшүнө негиз салып, өзүнүн жупуну ишин дүйнөлүк зор империяга айландырып, жомоктогудай байлык топтой алат. Генри Форд ушундай ийгиликке жетишип, 100 миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылган. АКШдан башка кайсы өлкөдө карапайым эмгекчи кезинде королдор менен монахтарда жетпеген жашоону заманбап ыңгайлуулуктарында каалашынча рахаттанып жашай алат. Дүйнөнүн АКШдан башка кайсы бөлүгүндө ар бир жаран улуулукка жетүүгө мынчалык шыктана алат, өз алдынча аракеттенет, жүрөгүнө жакын кесип тандайт, өз башы менен ойлонуп, өз пикирин каалагандай айта алат. Дагы кайсы өлкөдө ар бир бала мүмкүн болгон жумуштарынын ичинен эң жогорку кызматка татыктуу болуп төрөлөт. Ал жашоосун жөнөкөй жумушчу болуп баштаса да, бизде бул мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынан башка каякта адам диний ишеним менен өзүнүн өң түсүнө карабастан башын бийик көтөрө басып, жүрөгү менен мен эркинмин деп ачык жарыялап айта алат. Америка Кошмо Штаттарынан башка каякта Томас Эдисон сыяктуу билимсиз бала ойлоп табуучулук кесипти тандап, илимий коомчулуктун колдоосуна жана жамааттык аң сезимге таянуу менен бир заматта улуу ойлоп табуучу катары таанылып чыга келет. Мен биздин улуттук жашоо образыбызга чөмүлө жыргап жашап жаткан замандаштарыма ушул китебим аркылуу жогорудагы суроолорду берип, өз жоопторун таба алышар деп үмүттөнөм. Аларды жүрөгүңөр менен акылыңарга салып издеп жатып, кайсы чөйрөдө болбосун, каалаганыңдай берилген зор мүмкүнчүлүктөрдү баалап барктасаңар деген ишенимге бекигим келди. Америкалыктардын улуу жашоо образы тууралуу жазылган бул бөлүмдү аяктардан мурда аны таанып, туура колдонуп, коргосок гана ушул аталарыбыздан калган баа жеткис мурас биздики бойдон кала берерин эскертмекчимин. Жаратылыш энебиз берген башка байлыктар сыяктуу эле ушул укуктарыбызга, артыкчылыктарыбызга жана жеңилдиктерибизге татыктуу болуп турганыбызда биздин энчибиз бойдон кала бермекчи. Бекерге ээ болуу жаратылыш эрежелерине кирбейт. 14-чү бөлүм. 12-чи керемет. Аң сезимдин чексиз мүмкүнчүлүктөрү. Адамдын аң сезими. Эгер жашоонун кереметтеринин маанилүүлүгүнө жараша бир башынан тизмектей турган болсок, аң сезим эң биринчи жазылмак. Анткени аң сезим бул адамга таасир эткен бардык кубулуштар жана жагдайлар менен өз ара мамилелешүүгө үйрөтө турган аспап.
Жаратылыштын бардык ойлоп табууларынын ичинен жараткандын бардык тартууларынын арасынан эң толкундатуучусу жана табышмактуусу экени, ошол эле учурда эң түшүнүксүз болуп саналаары, мындан улам көп учурларда аң сезимге этиетсиз мамиле кылынаары күмөнсүз. Аң сезим жандын өзөгү. Ал аркылуу акыл эстүү ой жүгүртүү менен чексиз акыл эстин ортосундагы байланыш өтөт. Башкача айтканда, бул адамды улуу жана универсалдуу чексиз акыл эске, эч нерсеге көз карандысыз түрдө кошуучу жана аны менен өз ара иштешип көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүүчү. Ошондой эле үмүттөрүнүн, каалоолору менен умтулууларынын аткарылыш жолун таап берүүчү жөндөм болуп саналат. Бирок мындан да маанилүүсү жараткан адамды болуп жаткандарды көзөмөлдөөчү кайталангыс касиет менен жабдыганы болуп саналат. Ал тургай ал өзү да бул артыкчылыкты алып кое албайт. Өзгөртүүгө же жараксыз кылууга күчү жетпейт. Мындан улам адамзаты аң сезимди өз алдынча пайдалануу укугуна ээ деген бүтүм чыгарсак болот. Жараткан тарабынан бизге тартууланган белектеринин ичиндеги ушул эң баалуусун адам өз тагдырын көзөмөлдөшү үчүн ыйгарган. Жашоодогу мүмкүн болгон баардык ийгиликтер, жол болбоолор жана көңүл калуулар адам аң сезимин кандай пайдаланганына же таптакыр колдонбой койгонуна көз каранды. Аң сезимдин иштөөсү 9 бөлүмдөн туруп, жакшы уюштурулган ишкерликти эске салат. Кээ бир бөлүмдөрү ишке адамдын көрсөтмөсү жок автоматтык түрдө кошулат. Башкалары дайыма анын көзөмөлүндө турат. Келгиле, бул бөлүмдөргө көбүрөөк көңүл бура карап көрөбүз. Эрк. Аң сезимдин башка бөлүмдөрү менен салыштыра келгенде, эрк баарынан маанилүүсү экени күмөнсүз. Дал ушул аң сезим адамдын эң чоң жана улуу артыкчылыгы болуп саналган ойду башкара билүүсүнө жол берет. Эрк бул аң сезимдин башка бөлүмдөрү үчүн же ооба же жок деп бүтүм чыгара алат. Ал адамдын бардык буйруктарын ага кандай натыйжа алып келеринен көз карандысыз түрдө аткарат. Ошол эле учурда эрктин күчү адам өзүн канча көп пайдаланаарынан көз каранды. Эрктин боштугу эч аракетсиз кол менен бирдей. Мындай көрүнүш адамды алсыздандырат. Ошондой эле жалкоолонтот. Акыл эс. Бул элестүү айтканда чечим чыгарууга тыюу салган же жумуш жасоого уруксат берүү менен аң сезимге төрөгалык кылган сезим. Акыл эс адам көңүл бурган бардык идеяларга, максаттарга, каалоолорго, умтулууларга карата өкүм чыгарат. Ошентсе да бул өкүм чоң башкаруучу эрк тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн же эрк унчукпаса күчтүү сезим, эмоция менен жумшартылышы ыктымал. Ой жүгүртүүнүн негизги кемчиликтеринин бири анын кээде эркти күчтүү сезимдер башкаруусуна жол бергени. Бул ката сейрек эмес учурларда тагдыр чечет. Анткени күчтүү сезимге логика менен акыл эс тааныш эмес. Андыктан эрк күчтүү сезимдин таасиринде жасалган бардык иш-аракеттерди дыкаттык менен көзөмөлдөп туруусу максатка ылайык келет. Күчтүү сезим, эмоция. Кыймыл-аракеттердин көпчүлүк бөлүгү күчтүү сезимдин деңгээлинде жасалат. Адамдар сезимдин жетекчилиги астында чечим чыгарышат жана ал тургай акыл эс менен эркке кеңешип да койбостон аны турмушка ашырыш үчүн умтулушат. Мындай чечимдердин көпчүлүгү туура эмес кабыл алынат. Баарынан да эң күчтүү сезим болуп саналган сүйүүнүн таасири астындагы акылсыз аракетке барууга адам акыл эс менен эрктин жүйөлөрүн баарын четке кагат. Чынында эле ой жүгүртүү учурунда аң сезимдин бардык бөлүмдөрүн иштеткен жана колдонгон, эрк менен аң сезимдин тыкан, талдап чыккан макулдугусуз күчтүү сезимдин аракетине эч качан жол бербеген адамдарды биз акыл эстүү атай алабыз. Анын үстүнө сергек ойлонгон киши өтө ашынган күчтүү сезим акыл ойду тумандатып, ашыкча жутундурбашы үчүн өзүнүн бардык ички каалоолорун, пландарын жана максаттарын эрк менен акыл эстин сот алдына коет. Алар сүйүүдөн жаралган күчтүү сезим көзөмөлдөн чыкпашы үчүн кайтарууга алат. Элестетүү. Бул адамдын жан дүйнөсүнүн архитектору. Анын жардамы менен өзүбүзгө жаккандай тагдырыбызды жаратабыз же болбосо аны каалаганыбыздай өзгөртөбүз. Элестетүү адамга жылдыздар ортосундагы чексиздикти жарык ылдамдыгы менен учуп өтүүгө жол ачат. Бизге үстүбүздөгү асманды, бүт алдыбыздагы жер менен деңизди багындырып бере алат. Ошондой эле миллиондогон пайдалуу идеяларды, концепцияларды ойлоп табууга, ишке ашырууга жардам берет. Элестетүүнүн жардамы аркылуу адам фантастикалуу идеяларды жашоо чындыгы менен айкалыштырат жана мунун негизинде натыйжалуу иштеген өндүрүш империяларын түзөт.
ошондой эле эскиге айкалыштыруу менен миллиондогон пайдалуу идеяларды ишке ашырат. Эгер элестетүүнү эрк менен акыл эс жетекчиликке алса, анда ал үчүн мүмкүн болбой турган эч кандай иш жок. Ошентсе да өтө тентек элестетүү адам жашоосун буза турган күчкө ээ. Буга жараша качан элестетүү сүйүүнүн күчтүү сезими менен кездешкенде, экөөсү бирдин ичинен чыкпай койбойт. Мунун чыгымы укмуштуудай чоң дейсиң, анын башынан өткөргөн адам оңоло албай калышы мүмкүн. Элестетүү абдан жаман оору болуп саналган ипохондриянын ооруга кабылуудан курулай шектенүүчүлүк, корко билүү берүүчүлүк булагы болушу ыктымал. Көптөгөн дарыгерлердин айтуусу боюнча мындай абалга кабылгандар көп учурларда эч себепсиз жөндөн жөн эле ооруй беришет. Бирок ипохондриянын дарысы да элестетүүдө камтылган. Көптөгөн маанилүү булактарга таянып айтсак, бул аң сезимдин абалы физикалык денеге ушундай таасир этет дейсиң, мындан улам анын каршылык кылууга мажбурлап, көптөгөн ооруларды жеңүүсүнө түрткү берет. Элестетүүнүн укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрү иш жүзүндө чектелген эмес. Бирок ал эрк менен акыл эс тарабынан дайыма көзөмөлдө турууга муктаж. Жогоруда келтирилгендерди кунт коюу менен бир нече жолу окуп чыгууну, аларда камтылган маанилүү ойлорду өздөштүрмөйүнчө көңүлдөн сырт калтырбоону көшөрүү менен сунуштайм. А1. Аң сезимдин бул бөлүмү адамды адеп актаактуулукка багыттайт. Ал адамдын бардык аракеттери менен максаттарын кылдаттык менен кайрадан иштеп чыгып, эгер тигил же бул ой же идея жаратылыштын ыймандык мыйзамдарына туура келбесе, эскертүү берет. Эгер адам бул эскертүүлөрдү тоготпосо же этибарына албаса, алар улам сейректей берет да, акыры А1 белги бербей калат. Бардык каалоолорунда, умтулуулары менен максаттарында А1ге таянган адам жүрөгү менен аң сезими каалоолорун умтулуу жолунда эң зарыл болгон ишенимге бекийт. 5 сезим: көрүү, угуу, даам сезүү, жыталуу жана тулку бойдун сезүүсү булар мээнин материалдык колу болуп саналышат. Алар аркылуу мээ маалыматтарды алат, тышкы дүйнө менен алакалашат. Ошентсе да бул сезимдерге толук ишенгенге болбойт. Мындан улам алар эрк жана аң сезим тарабынан дайымкы көзөмөлдү талап кылат. Күчтүү сезим капысынан жаралганда, мисалы, күтүүсүз кол салуу учурунда же катуу ачууланууда бул сезимдер башаламан түшөт да, ишеничсиз болуп чыга келишет. Ошондуктан коркуу менен ачуунун таасири астында кабыл алынган чечимдер эрк менен аң сезим тарабынан бекитилмейин жараксыз болуп кала бермекчи. Эс тутум: мээнин бул архивинде 5 сезимдин жардамы менен алган бардык ойлордун түрткү берүүлөрү, аң сезимдүү тажрыйба жана дене сезүүлөрү камтылган. Белгилүү болгондой, эске тутуу да абдан ишенимсиз. Ошондуктан эрк менен аң сезим аны дайыма көзөмөлдөп жана машыктырып туруусу керек. Эске тутуунун ишенимсиздигинин дагы бир себеби адамдын бүткүл өмүр бою эч кандай тартипке салган системасы жок, иретсиз, этиятсыз аракетке барганы. Эс тутумду атайын машыктыруучу иш-чаралардын жардамы менен бекемдесе болот. Мисалы, бул үчүн рот системасын колдонсо максатка ылайык келет. Эс тутумдун ишенимдүүлүгү үчүн бул маанилүү бөлүм үзгүлтүксүз колдонула турган адамдын тартибине, байкоо салуусуна жана билимдүүлүгүнө толугу менен көз каранды. 6 сезим: чексиз акыл эс тарабынан жөнөтүлүшү мүмкүн болгон ой түрүндөгү билдирүүлөрдү жана башка жогорку деңгээлдеги термелүүлөрдү кабыл алуучу, ошол эле учурда аларды дароо жиберүүчү аң сезимдин өзүнчө бир станциясы сыяктуу туюм болуп саналат. 6 туюм көзгө көрүнбөгөн колдонуучулар менен байланышууга шарт түзөт жана алардын жардамын кабыл алат. Ошондой эле бул таң калыштуу куралдын жардамы менен туура даярданган аң сезимди аралыкка көз каранды болбой туруп, адам кайсы жакта жүрсө да байланыш түзүүгө болот. Ишенимдүү булактар менен терапиялык кубулушту жумушчу ыкмасы катары эсептөө менен анын ар кандай чөйрөлөрдө адамга пайдалуулугун бышыктап келишет. Ички туюм: көмүскө дээр, бул бөлүштүргүч түзүм сыяктуу сезимдин жардамы менен аң сезим чексиз акыл эс менен түздөн түз кызматташа алат. Ал кандай гана идея, план же максат болбосун, алардын жакшылык же жамандык көздөгөнүнөн, туура же туура эместигине карабастан ишке ашырууга жардам берет. Ушуну менен бирге ички туюм коркуу, ачуулануу, ишеним жана ынааным сыяктуу күчтүү сезимдердин таасиринен
эң тез жана натыйжалуу жооп берет. Аң сезим аракетке жетекчилик кылуу сыяктуу кабыл алынган коркунучтар, чектөөлөр жана жалган ынанымдар менен ички туюмду тез жана эң көчөргөндүк менен шаштырып турат. Мындай ойлонуп табылган тосмолорду айланып өтүп, андан жаралган физикалык илдетти айыктыруу менен ички туюмга ишенимди орнотуш үчүн суггестивдик психология боюнча дарылоочу адистер көп учурларда гипноз ыкмасын колдонушат. Бул жол менен аң сезим өчүрүлгөндөн кийин гана ички туюмга түздөн түз кайрылышат. Мурдагы бөлүмдөрдүн биринде айтылгандай, ички туюмга буйрук берүү үчүн атайын жасалган аппарат адам уктап жатканда колдонулат. Бул көрсөтмөлөр аудио алып жүрүүчүлөр үчүн жазылып алынат жана ар бир 15 мүнөт сайын угузулуп турат. Бул ыкма адам ойгонуп, атайын аппарат өчүрүлгөнчө колдонулат. Мындай таймерди адам уктаары менен жазып иштей баштагыдай кылып туурлап туруп кулакка тагышат. Биз аң сезимдин 9 бөлүмүнө байкоо салдык жана анын иштөө механизмдерин толук эмес болсо да жалпы мүнөздөө менен карадык. Бирок ушундай үстүртөн сүрөттөөдөн да адам үчүн бул бөлүмдүн көзөмөлдөө канчалык чындыкка жакын экенин ачык эле байкоого болот. Жаман же жакшы, акылсыз же сергек акылга таянган кандай ой болбосун, убакыт өтө талап кылынган физикалык кубулууга өтөөрүн белгилей кетүү керек. Бул мыйзам ченемдүүлүк адамды жаңы идеяларды жаратууга, максаттарды, пландарды кайрадан түзүүгө, каалаганын жаратууда логикалык жана адаттагы каражаттардын жардамы менен жол ачат. Кандайдыр нерсе жөнүндөгү ойду көп жолу кайталоодон кийин ал көнүмүшкө айланат. Дал ошол учурда ишке ички туюм кошулат да автоматтык түрдө анын иш жүзүн ашырат. Ойлор материалдашат деген божомол туура эмес болушу мүмкүн, бирок анын материалды жаратаары талашсыз чындык. Мындай жолдор менен жаралган оокат кештер өзүн жараткан ой формасына укмуштуудай окшош болушат. Көптөгөн абдан компетенттүү, бир нерсени толук билүүчү адамдар ар бир билдирилген ой аягы бүтпөс вибрацияны, кандайдыр заттын термелүүсүн, дирилдеген кыймылы, жаратаарын болжолдошот. Аларды айткан адам сөзсүз түрдө мунун натыйжасы менен кагылышат. Анын үстүнө адам чексиз акыл эс тарабынан ойлорду физикалык затка кубултуп, кыймылга салган жан болуп жатпайбы? Ошондой эле адам оюнун энергиясы болгону чексиз акыл эстин бир бөлүгү экенине, ал ойлор баары сакталган адам кампасына, адамга мээси аркылуу келип турарына көптөгөн адамдар ишенишет. Ошентип биз тиштин оорусун суурутууга, оор операциядан коркпоого же башка капыс кагылыша турган жагымсыз жагдайга аң сезимибизди даярдоо маселесине жеттик. Аң сезимди кандайдыр жагдайда туурлоого толугу менен ички туюм жооп берет. Андыктан ички туюм менен байланышыш үчүн ага барчу жолдорду толук изилдеп чыгышыбыз керек. Каалаганыбызга жетүүгө өзүбүздү даярдашыбыз зарыл. Биз ички туюмубузду толук көзөмөлдөй албайбыз. Анткени менен аткарылышын тилек кылган каалоолорубузга, пландарыбызга, максаттарыбызга жетиш үчүн аң сезимдүү түрдө ага таасир эте алабыз. Ички туюм эч качан аракетсиз турбайт. Эгер силер эмнени каалаганыңарга дайым акыл топтосоңор, ал айлана чөйрөңөрдө жаралган ойлор менен азыктана баштайт. Мындай болгондо көп учурларда силер корккон же жактырбаган нерселер менен байланышып, каалооңордо жок окуяларга туш боло баштайсыңар. Муну аңдайсыңарбы же жокпу, бирок ар бир күнү улам түрткү берип отуруп, ички туюмуңарга өтүп бара турган чоочун ойлордун калың булутуна кабыласыңар. Мындай түрткүлөрдүн кээ бирлери оң мүнөздүү, кээ бирлери терс мүнөзгө ээ. Жакында силер өзүңөргө катуу таасир эткен коркунучтар менен ар кандай жаман ойлордун агымын кантип токтотсо болоорун билесиңер жана муну өз каалооңор, пландарыңар, максаттарыңар менен сүрүп чыга турган ыкма менен таанышасыңар. Ошондой эле алардын арасында физикалык ооруну жеңүүнүн жолдору да болушу мүмкүн. Мына берилгени турган техникага ээ болуп, аны башкарууну үйрөнгөнүңөр менен силер көмүскө туюмдун ачкычына ээ болосуңар. Мындан улам ички туюмдун ачкычына ээ болуп, аны толук көзөмөлгө алып, бир дагы жаман ойду же терс таасирди жан дүйнөңөргө өткөрбөй каласыңар. Көмүскө туюмга таасир этүүчү ыкмага ээ болгондон мурда бул чөлкөмдөгү аң сезимге эки эшик менен кирсе болот. Биринчиси биз жашаган физикалык дүйнөгө ачылат, ага бир гана ушул эшик менен кирүүгө болот. Экинчи эшик ичкериден ачылып, түз эле чексиз акыл эстин баары батырылган кампасына алып барат. Дал ушул каалык аркылуу сыйынуу да кирет. Эгер адамда жакшы ой тилек жана
иштиктүү аракет болсо бир гана ушул эшиктин ары жагынан алар ишке ашырылат. Бардык үмүттөр, каалоолор, пландар аткарылат. Эгер аң сезим жагымсыз жагдайларды карап чыгыш үчүн атайын токтолууга, акыл топтоого мүмкүнчүлүк алса, анда бул эшик адамдын коркунучун, күмөндөосүн жана көңүл калуусун жашоонун кереметине айландырат. Ички туюмга багытталып, ага жеткен кандай ой болбосун дароо кабыл алынат да, ошол замат аткарууга киришилет. Бирок адам тарабынан териштирүү каалоосунун жоктугунан жана айланасындагылар жактан жаман ойлорду кубалабагандыгынан ички туюм жагымсыз жагдайды жараткан план боюнча кетет. Өзүңөр каалабаган жакырчылык, жол болбостук, начар ден соолук, кырсык жана оору тууралуу дайым ойлонуу менен өмүр өткөрүп, анан алар менен улам кагылыша бергениңе таң калуу бул шумдуктуу да жоопкерчиликсиздиктин натыйжасы. Аң сезим адам көбүрөөк ойлонгондордун материалдык түгөйүн өзүнө дайым тартат. Көңүл чордоодунда ушул фактыны кармап, жараткан бардыгыбызды аң сезимибизди көзөмөлдөгүдөй жана бардык каалоолорубузду канааттандыргыдай жөндөмгө ээ кылган, анын күчүн тандаган максатыбызга жетүүдө толук колдонууга укук бергенин эстесек, акылыбызга түйүп жүрсөк бактылуу болобуз. Ошондо гана бардык жагымсыз жагдайлар, жол болбостуктар өз аң сезимибизге ээлик кылууну каалабаганыбыздан жана аны максаттарыбызга жетүүгө колдонбогондугубуздан жарылып жатканын түшүнүү бизге оорчулук туудурмак эмес. Ипохондрия дарыгеринин баш оорусу. Ипохондрия элестетилген физикалык илдет. Ачыгын айтканда, бейтаптардын ипохондриялык абалы ооруп калдым го деп курулай сарсанага бата берүүчүлүк. Дарыгерлерди жана стоматологдорду оорунун өзүнө караганда көбүрөөк түйшүккө салат. Ден соолуктан айрылам деп коркуу жана анын бир тууганы физикалык оорудан коркуу адам баласынын негизги 7 коркунучунун бири болуп саналат жана акылдын абалынан улам мурасталат. Бир нече жыл мурда мен өз лекцияларымда бул эки коркунучтун табиятын так даана көрсөтүп бере алгам. Ушундай жол менен дени эң таза адамдар адаттагы шекченүүдөн улам олуттуу ооруга чалдыгарын далилдегем. Өз жардамы менен мени мындай натыйжага жеткирген техника эң жөнөкөй. Бул тажрыйбага 4 жардамчым катышкан. Аларды лекция өтө турган аудиториянын ичине жана сыртына жашыруун жайгаштыргам. Алар танафис учурунда угуучулардын арасындагы курмандыктарга барып, бир нече суроо беришкен. Биринчи жардамчы сураган: "Сиз жаман болуп турасызбы? Кебетеңиз оорулуудай?" Экинчиси ага чуркап жетип, тынчсыздана кайгыргандай: "Досум менин, сен мына азыр эсиң ооп жыгылчудай болуп турасың. Сага суу алып келейинби?" Көп өтпөй үчүнчү жардамчы келип: "Колумду бекем кармаңыз. Сиз азыр эле эс учуңузду жоготуп, жыгылчудай болуп турасыз" деп анан карап калган элге кайрылган. "Эл журт, оорулууга жата тургудай жай тапкылачы, абдан жаман болуп турат. Эгер курмандык бул учурга чейин эс үчүн жоготпосо, анда качан гана 4-киши киши ага чуркап жетип, колдон аламындай деп кыйкырганда ушундай абалга түшпөй койбочу. Кимдир бирөөңөр врачты чакырып койгулачы, бул адамга жардам керек." Мен бул тажрыйбаны көп жолу жасагам. Алардын ар бир жолкусунда тажрыйбага кабылган адамдардын ден соолугунун убактылуу начарлатууга жетишкем. Ушул окуядан кийин мен бул сыяктуу тажрыйбаларды жүргүзүүнү токтотууга аргасыз болгом. Ички туюмуңарды оорулуу экениңерге ынандырсаңар, ал дароо ишке киришип, акылга сыярлык аракетке барат. Башкача айтканда, сизди бир заматта ооруп калууга мажбурлайт. Ипохондрия көп учурда оорулардын так белгилерин жарата алат. Мисалы, ал корко турган эч нерсе жок болсо да бетке бүтүр чыгартат, ишти бузат, башты оорутат. Огайо штатындагы мамлекеттик түрмөдө мурдатан кармалгандар жаңы келгендерди аябысыз тамашага салышчу. Тамаша мындай иретте жүрчү: бул шайканын жергиликтүүлөрдөн турган биринчи тобу курмандыкты түрмөнүн тартибин бузган үчүн күнөөлөп, бул үчүн өлүм жазасына тартылаарын айтышкан. Мындан соң анын көзүн таңып, колун артына байлап, башын решеткага бекем такап, эч кандай кыймылдай албагыдай кылышчу. Ошондон соң тамашачылардын бири бычак курчутулганын сураганда, башкасы мурунку жазалуудон кийин эле канын жууп курчутканын айтып, кыйкыра албагыдай кылып мууздоону талап кылган. Ошентип тамашанын бул бөлүгү бүткөндө, шылуундар курмандыкты желкесинен тарак менен катуу кырып өтүп, моюнуна кызыл сыяны чачышкан. Мындан соң курмандыкты кое беришкен да, бул шылуундар тобу көмүскөгө жетип жашына калышкан.
Адатта курмандыктын биринчи аракети таңууларды чечип ыргытып, моюн сыйпалаганда колу кан болгондуктан муузданылгандыгына ынанып жүрөгү түшүп калган. Бир жолу курмандыкка айлантылган киши чындап эле коркуп, өзүн өлтүрүп жатышкансып, бөлмө ичинде кыйкырып өкүрө жулкунуп ыйлай баштаган. Сакчылар аны эптеп кармап, араңнан зорго жоорутушкан. Мындан соң лазаретке жөнөтүлгөн ал алкымы кесилбегенине ынанганы менен дагы бир нече күн бою өзүнө келе алган эмес. Илдет менен физикалык оорунун алдындагы коркунуч тубаса болуп саналат. Ал биринчи мүмкүнчүлүк жаралары менен аң сезимдин үстүнө калкып чыгат да башкарууну колго алат. Андыктан негизги ооруга караганда андан коркуу сезими алда канча коркунучтуу болуп чыга келет. Өзүнүн биринчи президенттик мөөнөтү учурунда өлкөнүн дүрбөлөңгө түшкөнүн көргөн Франклин Рузвельт мындай деп айткан: "Азыркы биз абдан корко турган нерсе бул коркунучтун өзү. Ушул эле бекемдөө стоматологдун алдындагы коркунучка да тиешелүү десек адилеттүү. Заманбап тиш дарылоо ыкмасы стоматологиядагы физикалык оорулардын баарын жойду. Бул дененин мээден башка бөлүкчөлөрүнүн ооруларына да тиешелүү. Мээ бейтап креслого отурганга чейин акыл эстин абалын билдирген ошол коркунуч уялаган орган болуп саналат. Ички туюмга кандай жол менен жетип, ага кантип таасир этсе болот? Ички туюмга таасир этүүчү 3 учур бар. Биринчисинде курчап турган чөйрөгө адам 5 сезимдин жардамы менен аралашып, адамдар менен өзүн алаксыткан сөзгө, ишке жана жоорукка жараша мамилесин көргөзөт. Экинчисинде 6 туюм тарабынан кармалган жана терапиялык жөндөм менен берилген чоочун ойлор өз ара таасир этишет. Үчүнчүсү аң сезимдүү ишмердиктин жыйынтыгы катары чагылдырылып, ички туюмга адамдын пландары, каалоолору, умтулуулары түрүндө берилген ойлор жана эч кандай максат каалоосуз, плансыз түрдө жаралган туш келди ойлор. Капыс келген олдоксон жана жаман ойлор көпчүлүк адамдардын аң сезимин ээлеп алып, жашоолорундагы жагымсыз жагдайлардын жаралышын шарттайт. Анткени ички туюмга кирип, бир топ убакыт өткөндөн кийин материалдашат. Ички туюм жаман жана жакшы ойлордун айырмасын билбегендиктен, экөөнүн тең аракеттеринин жетекчиси катары ээрчийт да ишке ашырат. Мына ушундан улам көп адамдар ийгиликсиз болуп калышат. Алар дайыма утулуш жөнүндө ойлошот. Ал эми алардын көмүскө дээри бул ойлорду мыйзам ченемдүү жыйынтыкта аткарат. Деги эле өзүнө багытталган бардык ойлорго ал ушундай мамиле кылат. Алардын адам үчүн пайдалуу же пайдасыз экенин талдап отурбайт. Ички туюмдун адамдын жакшылыгы үчүн кызмат кылууга буйрук берип жана мажбурласа болоорун болжой алабыз. Бул үчүн төмөндөгү эрежелерди сактоо зарыл. Биринчи, ички туюмга жеткиргиңер келген иштерди кагазга толуктап, тактап жазып чыккыла. Качан аткарылышы керектиги боюнча убакытты тактагыла. Бул жазылгандарды көңүлүңөргө түйүп, күн сайын ичиңерден 100 жолдан кем эмес кайталагыла. Өзгөчө уктаар алдында муну күбөрөнүү талапка ылайык келет. Экинчи, бул жазылгандарды кайталап жатып, аталган каалоолорду ички туюм ишке ашырарына ишенгиле. Эмнени каалап сураган болсоңор, аны алганыңарды элестеткиле, сезгиле. Кайталоону бүткөн соң каалаганыңарды алганыңар үчүн ыраазычылык билдиргиле. Үчүнчү, кайталоонун алдында каалооңор орундалганы үчүн кубанганга аракет кылгыла. Ички туюм күчтүү сезим менен айтылган ой тилектерди жаман жакшыга бөлбөстөн бир ирмемде ишке ашырат. Бул бөлүм өзгөчө маанилүү. Өтүнүч, аны дагы бир жолу окуп чыгып, ойго салып көргүлө. Аң сезимди тишти даарылатууга кантип даярдаш керек? Ошентип, акыры тишти оорусуз даарылатууга аң сезимди туурулоо боюнча көрсөтмөмдү бере турган учурга да келип жеттик. Эгер бул формулага аз-маз өзгөртүүлөрдү киргизсек, анда мунун жардамы менен башка олуттуу оорулардан даарыланууга, ал тургай оор операция болоордон коркпоого, сүйүктүү адамыңды жоготкондо катуу кайгырбоого жана башка ушул сыяктууларга аң сезимиңди даярдай турган көрсөтмөгө айлантмакчы. Анда эмесе эмне кылуу керек? Физикалык денени сунушталып жаткан операцияга даярдоо 3-1 жумага чейинки убакыт талап кылынат. Ал сөзсүз түрдө дарыгердин байкоосунда өтүш керек. Биринчиден, жеген тамак ашыңарды туурулагыла. Алар жаңы өстүрүлгөн жер-жемиштер жана жаңы сыгылган ширелер болушу абзел. Тамеки менен кофеден толук баш тарткыла. Бул 2 күндө бир аз толкундансаңар болот, бирок күчтүү сезимге алдырып өзүңөрдү сындырбагыла. 2 күн өткүчө 1 стакан суу лимон ширесинен 2-3 тамчыдан гана кошуп ичкиле. Сууну канча иче алсаңар ошончо ичкиле. Күнүнө 1 стакандан баштап 12 стаканга чейин.
Физикалык планда ачкачылык организмдерге эс алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Өзгөчө курсак көңдөйү, тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу органдары, кан айлануу системасы эс алат. Психологиялык планда бул силерге өз курсагыңардын кожоюну экениңерди аңдатат. Анан тамак жөө каалоосун багындыраарыңар менен силерге физикалык оорунун алдындагы коркунучтуу ооздуктоо кыйынчылык жаралбай калат. Ачкачылыктын дагы бир максаты ички туюм менен оңой байланыша алуусуна аң сезимди көндүрүү. Ачкачылык учурунда силердин ички туюмуңар сырткы таасирди кабыл алууга ийкемдүү болуп чыга келет. Андыктан жаман ойлуу адамдардын терс таасиринен өзүңөрдү сакташ үчүн аларга жакындабагыла. Кимдир бирөөлөр менен таалылуу маселелерди талкуулабагыла. Ачкачылыктын бүткүл биринчи күнү бою өзүңдү өзүң ишендирүү менен алектен. Жок эле дегенде саатына бир жолу бул аракетке бар. Уктаган учурду кошпогондо. Бул учурда төмөндөгү сөздөрдү кайтала. Мен стоматологума врачтын атын атоо керек. Толугу менен ишенем. Анын билимине, тажрыйбасына, беделине таянам. Стоматолог өз ишин жасагыча мен андан башкага лаксыйм да, бул дүйнөдө эң жакшы көргөн нерселериме кунтумду коем. Алар каалоолоруңарды кайталап айткыла. Стоматологдун дарылоосунан өтүү ден соолугума пайдасын тийгизет. Келбетимди да оңдойт. Ушунун өзүм каалап турганымдан кийин мен бул дарыланууну акылым коркуу сезиминен күчтүү экенин өзүм далилдөөнүн сонун мүмкүнчүлүгү катары карайм. Ушундай жол менен мен ички туюмума өзүм тизмектеп айткан каалоолорду толук жана так аткарууга буйрук берем. Тиш дарылатуудан тапкан тажрыйбамды натыйжалуу курал катары келечекте колдоно алам. Бул тажрыйбам мага аң сезимимдин күчүн салтанаттайт. Анын жардамы менен мен келечектеги жашоомду дайыма кубанычтын үстүндө жүргөндөй кылып жөнгө салам. Бул көрсөтмөм жөнөкөй жана түшүнүктүү. Бирок аны иш жүзүндө аткара баштаганыңарда силерди келечекте тиш дарылатуудан тартып, өз ара мамиле түзгөнгө чейинки ашыкча толкундоолордон куткарып, бир катар көйгөйлөрдөн арылта турган жашоонун жаңы образы менен тааныштырат. Жогоруда белгилегенимдей, ачкачылык учурунда өз ички туюмуңарга көрсөтмөлөрдү берүү максатка ылайыктуу. Мындай шартта ички туюм берилген кандай сунуш болбосун өзгөчө ачык жана кабыл алгыч боло түшөт. Эгер силер аны сактагыңар келбесе, анда кандай терс таасир болсо да өзүнө сиңире берет. Эми азыр келгиле. Ачкачылыктын өзү жөнүндө кыска болсо да сөз кылалы. Жогоруда көрсөтүлгөндөй бул ыкма ички туюмга көрсөтмө берүүнүн эң сонун аргасы. Ачкачылык кармоонун башка да пайдалуу жактарын байкоого болот. Мезгил менен ачкачылык кармоого көнүү, жок эле дегенде бир жылда 1 же 2 жолу орозо кармоо денени чыңдайт. Ооруларга каршылыгын жогорулатат. Ачкачылык адамга тамекиден баш тартууга, кофени азайтууга, алкоголду таштоого мүмкүнчүлүк берет. Эгер силер дайыма бул сыяктуу зыяндуу көнүмүштөрдү колдонууга жол берип жүргөн болсоңор, анан ачкачылыктан кийин кайра баштагыңар келсе, анда аларды кайрадан үйрөнүүгө туура келет. Ачкачылык учурунда адам менен руханий дүйнөнүн ортосунда өзгөчө тыкыз байланыш жаралат. Мына ошондуктан орозо учурунда ички туюмга берилген көрсөтмөлөр тез жана натыйжалуулук менен турмушка ашырылат. Кусалыкка жана ачууга бат алдырган адамдар, ошондой эле өзүн ойлоп тапкан оорулардан жабыркагандар ачкачылыкты атайын адистин көзөмөлүндө кармаганы пайдалуу. Ачкачылык оюнчук эмес. Кээ бир учурларда дарыгердин уруксатысыз орозо кармаганга тыюу салынат. Ошол эле учурда ар түрдүү ден соолук чыңдоочу ыкмаларды жасап жүргөн дарыгерлер ачкачылыкты көптөгөн оорулардын дабасы катары колдонуп жүрүшөт. Жогоруда берилген көрсөтмөлөрдү бүткүл берилген убакыт бою көңүлүнө бекем түйүп, ички туюмуна дал келишкен эрежелерди кармап, аларды туура аткаргандар ачкачылыкты оңой жеңишет. Ачкачылыктын пайдасы боюнча келтирилген далилдердин негизгилеринин бири бул ыкма ички туюм менен байланышуу үчүн кеңири жол салып, ага өзүң каалаган кандай көрсөтмө болсо да берүүгө шарт түзөт. Эгер силер мурда эч качан ачкачылык кармап көрмөгөн болсоңор, анда муну аткаруу менен биринчи жолу зор рахат аласыңар. Эгер кофе же алкоголь ичип көнгөн болсоңор, анда алгачкы 2 күн бир аз тынчсызданасыңар. Бирок ачкачылыктын акырында эч нерсеге теңеп болгус тажрыйба аласыңар. Өз акылыңарды башкара аларыңарды аңдоо дареметиңерди ачып, жакырчылык, жол болбостук, көңүл калуу жана коркунуч сыяктуу көптөгөн жагымсыз жагдайларда өзүңдү туура башкарууга жардамын берип, пайдасын тийгизет. Эмне, ушундай чоң мүмкүнчүлүктүн ачылышы бир нече күндүк ачкачылыкка татыбайбы?
Ачкачылыктын жүрүшүндө силер бала кезде башыңардан өткөн көп окуяларды эстейсиңер. Анан мурда өзүңөрдү кандай ишенимдүү сезип жүрсөңөр дал ошондой сезимге кабыласыңар. Бир нече жыл мурда мен Барнер Макфадден менен кызматташуучумун. Бир жолу мен сасыктуу калдым. Дарыланып, андан таза айыккандай сезип калганымда, оору жеңил түрдө кайрадан 2 жума катары менен кайтып келбеспи? Ошондон соң Макфадден менден сурады. Ачкачылык кармап сасык тумоонун вирусун өлтүргөнгө аракет кылып көрбөйсүзбү? Эмне үчүн аны багууну улантып келе жатасыз? Мындан соң ал мага кандайча ачкачылыкты туура кармаш керектигин айтып берди. Мен жогоруда келтирилген эреже боюнча 7 күн ачкачылык кармадым. Мындан улам сасык тумоодон айыкмак тургай дененин түзүлүш системасын үйрөнүп, азыркыга чейин сасык тумоо сыяктуу ооруларга каршы туруп жеңип жүрөм. Аялым экөөбүз жок эле дегенде бир жылда бир жолу ачкачылык кармайбыз. Биз бул жараяндан рахат тапканды үйрөндүк. Андан жеңил жана оорусуз өтөбүз. Кимдер экөөлөп же андан көп адам болуп ачкачылык кармоого чыгынышса, бул аракет андан бетер көп пайда алып келет. Эгер кимде-ким тиш доктурга барганда же хирургиялык операция болоордо ачкачылык кармаса, ага жок эле дегенде 2 күн калганда токтотуш керек. Ошондой эле ачкачылык кармагандан кийин медициналык текшерүүдөн өтүп, каныңар менен заарыңардын, ошондой эле жүрөгүңдүн абалы кандай экенин билип коюшуң керек. Кээ бир учурларда ачкачылык кармагандан кийин организм витаминдерди талап кылышы мүмкүн. Аларды өзүңөр эмес, атайын билим бар даарыгер дайындашат зел. Көп учурларда тишти жулдургандан кийин өзгөчө тиш салдыраарда бүйөлөр жеткиликтүү түрдө өз калыбына келе албай калышат. Ошондо стоматолог кандайдыр бир витаминдерди алууну дайындайт. Ачкачылыктын дагы бир эрежеси — орозо учурунда оор жумуш жасабагыла. Бул мөөнөт учурунда кеңсенин жана үйдүн жеңил жумуштары менен алектенгиле. Ошондо да өзүңөргө күч келтиргениңер жарабайт. Ачкачылык жөнүндө көп сонун китептер жазылган. Аларды китепканалардан оңой эле табасыңар. Алардын бири Бернар Макфаддендин «Ачкачылыкты кантип кармоо керек» деген китеби. Бир нече жыл мурда Бернард Макфадден мырза ушундай деңгээлдеги ачкачылык кармоонун арты менен акыл эсин ооруну жеңүүгө үйрөткөн. Мындан улам стоматологко эч кандай оору басаңдатуучу дарыны сайдырбастан бардык жараксыз тиштерин жулдурган. Бул дагы бир жолу тиш дарылатуу же хирургиялык операция учурунда аң сезимди көзөмөлдөөнүн күчү менен ооруну жеңсе болоорун далилдейт. Ошентсе да мен баары бир эле ооруну басаңдатуучу дары же ыкма колдонулушун туура көрөм. Баяндалган ыкма бир эле тишти дарылатууга аң сезим даярдоодо колдонулбайт. Ал ошондой эле жакырчылыкты жеңүү учурунда, байлыкты тартууда жана каржылык байгерликке жетүүдө натыйжалуу болгону жөн гана максатты өзгөртүү керек. Аң сезимдин күчү үчүн адам өзүнө өзү койгон жана башкалар орноткон тоскоолдуктардан башка эч кандай чектөө жок. Чынын айтканда, аң сезим эмне максатка жетерине ынанса, кандай гана идея болбосун, тууралыгына ишенсе, аларды орундатууга күч кубаты жетиштүү. Жогоруда башкача тамгалар менен белгиленген сүйлөмдү жакшылап эстеп калгыла. Чынын айтканда, аң сезим эмне максатка жетерине ынанса, кандай гана идея болбосун, тууралыгына ишенсе, баарын орундатууга күч кубаты жетиштүү. Анткени анда бул бөлүмдө айтылган ойду бүткүл маңызын камтыган. Силердин психологиялык маанайыңарга аң сезимди тууралоо боюнча формуланы кандай деңгээлде колдонооруңар көз каранды. Эгер силер жакшы натыйжага жеткениңерге ишенсеңер, анда бул тилегиңер орундалат. Эгер атайын даярдалган эреже сөздөрүн сыйынуу сыяктуу кайталоо менен жан дүйнөгө көрсөтмө берүүчү болсоңор, анда силер ийгиликти жакындатасыңар. Ушинтип алардын күчүн тартуу аркылуу дин ишенимиңерди бекемдейсиңер. Ишеним сөзү акыл эстеги эч кандай чек билбеген күчтү билдирет. Адамдар байкаларлык ийгиликке жетишкен бардык жерлерге, бүт чөйрөлөргө байкоо жүргүзсөк, анын таасири бар экенин анан алабыз. Томас Эдисон кадимки лампочканы ойлоп таап, өнүктүрө аларына ишенген. Бул ишеним анын өз изилдөөлөрүнүн түпкү максатын тапкыча 10 миңдеген жол болбостуктан алып өткөн. Маркони үндү зымсыз өткөргөн эфирди жаратса болооруна ишенген. Бул ишеним аны ийгиликке жетип, бүт дүйнөгө зымсыз байланыш каражатын сунуштаганга чейинки көптөгөн жол болбостуктарда коштоп жүргөн. Кристофор Колумб Атлантика океанынын белгисиз мейкиндигинен жер табаарына ишенгендиктен сүзүп кете берген. Акыры тапкан. Капитанга өз сыяктуу ишеним жөндөмүнө ээ эмес матростордун арасында жетилип келаткан козголоң тоскоол болбогон.
Шуман Хейкайым вокалдан сабак берген мугалими тигүү машинасына кайтып барып, тигүүчүлүк ишке канааттануусу керектигин айтса да, улуу опера ырчысы боло аларына ишенген. Бул ишеним аны ийгилик менен сыйлаган. Хелен Келлер өзүнүн дудуктугуна, сокурдугуна жана дүлөйлүгүнө карабастан сүйлөгөндү үйрөнөрүнө ишенген. Бул ишеним ага үн берүү менен ал сыяктуу физикалык денесинде мүчүлүштүгүнөн улам айласы кеткен майыптарга үмүт берген, демдендирген. Генри Форд атсыз жүргөн, ошондо да укмуштуудай ылдамдыкта аз чыгым менен зуулдаган араба ойлоп табарына ишенген. Мунусу үчүн жинди атыкканына, айланасындагылардын айыптоолоруна карабастан ал дүйнөгө өз ишениминин үзүрүн берди жана укмуштуудай байлыкка жетишти. Радий аттуу химиялык элемент тууралуу эч ким эч нерсе билбесе да, Мария Кюри айым анын жаратылышта бар экенине ишенген. Акыры келип анын ишеними абдан баалуу металлдын кенин ачкан. Уулум кулаксыз төрөлгөндө аялымды төрөткөн врач анын эч качан уга албасын айткан. Бирок мен жаратылышты ага угуу жөндөмүн башка жол менен тартуулоого мажбурлай аларыма ишенгем. Ошондуктан мен уулумдун аң сезиминин үстүндө иштеп, качан анын угуу жөндөмү 65% калыбына келгенде өз талыкпаган эмгегим үчүн сыйлангам. Анан дагы мага баардык тиштеримди алдырып, ордуна жасалма тиш кийүүгө туура келерин билгенимде, бул операция учурунда эч кандай ооруну же кандайдыр ыңгайсыздыктарды сезбей каларыма ишенгем. Ооба, буга мен ишенгем. Анткени көп жолу адам аң сезими алдынан улам жолуккан жагымсыз жагдайларды, түркүн кокустуктарды, физикалык ооруларды жеңип чыгаарын көргөм. Мен муну билгем. Анткени башымдан өткөн тажрыйбамдан улам өз ишенимим алдындагы бардык тоскоолдуктарды жеңип, бүт чектөөлөрдү жок кылаарына ынангам. Адамзатка белгилүү акыйкаттардын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири адамга өз аң сезимин көзөмөлдөп, аны каалаганга жетүүгө багыттай алган артыкчылык берилген. Дүйнөгө жаратылган башка жандуулар инстинкт менен гана чектелген. Алардын мындан чыгууга же бул адаттарын өзгөртүүгө жөндөмү да күчү да жетпейт. Адамга берилген бул артыкчылыкта өз тагдырын көзөмөлдөө ачкычы камтылган. Анан дагы бул артыкчылыкты барктабаганда, баш тартканда же жакшылыгы үчүн колдонбогондо адамдын айласын кетирген жакырчылык, жол болбостук, көңүл калуу, оору жана башка акылынын абалына жараша жамандыктар күтүп алат. Ошондой эле бул артыкчылыктарды аңдоо жана колдонуу адамды ааламдагы атайын багытка арналган жолго багыттаарын биз билебиз. Автор жөнүндө: Наполеон Хилл жаштайынан Эндрю Карнеги, Томас Эдисон, Александр Белл сыяктуу көптөгөн ийгиликтүү адамдардын тажрыйбасын изилдеп үйрөнгөн. Дүйнөлүк деңгээлдеги укмуштуу ийгилик илиминин башкы идеологу катары ал дүйнөдө эң көп окулган ойлон жана байлы, байлыктын ачкычы, жан дүйнөдөгү тынчтык менен бирге байы жана Кароль Кеум менен бирге ишенимдин күчүн колдонуп, ийгилик менен байлыкка жет аттуу бестселлер китептердин автору. Бүтпөй калган чыгармасы Think and Grow Rich, A Black Choice Денис Комбрю тарабынан көзү өткөнүнөн кийин аягына чыгарылган.